Кандайсыңар кыздар? Жакшыбы? Кандай жакшыбы? Ооба. Кандай атың ким? Шерин. Сеникичи? Наиля. Канчанчы класста окуйсуң? 3-cü класста окуйм. Сенчи? 2-ci. Ой азаматтар, мектепке түштө барасыңар? Ооба, түштө Бирок барабыз. таң атпай турасыңар. Ооба. Айылдык мугалим Толгонайдын ар бир аткан таңы тиричилик менен башталат. Үч кызды тарбиялап жаткан жубайлар калыптанып калган күнүмдүк эрежени бузбай, ар ким өзүнө тийиштүү жумушун айттырбай аткара берет. Айыл турмушу шарт ушундай да. Эртең менен башталат, таңкы малдар бар дегенде уйларды кошуп, койлорду кошуп, анан жумушка баардыгын даярдап кетишибиз керек да. Байлык элде, кетмендеп чапкан жерде демекчи, бул үй бүлө башчысы дагы жыйым терим иштерин аяктап, өз айткандай сары алтындарын чогултуп, кышка мал жандын тоютун даярдап жаткан чагы. Чым жыйнап атасыңар? Оодарып коеюн деп атам, жүгөрү чаптырганбыз ошо. Көгөрүп кетпесин деп. Кандай быйыл түшүм? Орто былтыркыга салыштырмалуу салбыраак да, суу тартыш болду да быйыл. Кургакчылык Болуп. Эми жетерлик. Жетет, буюрса шүгүр жетет, жеткизсек жетет. Каякта иштейсиз, эмне иш кыласыз? Мен курулуш тармагында иштейм, үйлөрдү жазап, краскалап, эми бош убакытта болсо айылда жерлер менен, мал жандык менен жамбагабыз. Айылдын негизги тиричилиги эле ушул да, жер анан мал жан. Тиричилиги жер менен да мал да, менет кылыш керек. Түйшүгү оор, эми иштеш керек, аракет кылыш керек. Эмне кылабыз башка? Айылда мындай мал бакпасаң болбойт болуш керек азыркы учурда. Көбүнчө кайсыл жандыкка басым жасалат бул айылда? Айылда азыр элдин көбү мисалы 50 болуп калды го дейм. Мисалы элдин көбү уйга өтүп атышат, сүт чаап, сүтүн өткөрүшүп актайт да, уй баксаң, уй бүлөгүңдү баксаң болот. 2-3 кармап. Башка эмне кыласың айылда? Быйылкы жылы болсо биртке тартыш болуп атат. Чөптүн баасы мисалы мал жандык менен бакканга да аябай кыйын болуп атат мисалы. Негизи эле жаштар эмне иш кылат айылда? Жаштардын көбүнүн баары Бишкекке иштешет, жартысы айылда жер менен, мал менен ар ким колунан келген аракет кылып атышат. Сыртка чыккандар көппү, мигранттар? Сыртка чыккандар көп, албетте. Биякта мисалы мал жандык жер иштеткен кыйын болуп атат. Ар дайым иш убактысы жок. Баары мисалы чет жакка кетип ушакта эмгектенип атышат. Үйдө бири-бирине караан болуп жалгыз калган кыздарга ата-эне коопсуздук эрежелерин сөзсүз эскертет. Сен шашпай сөйлөмө, саат убакыт болуп калды жумушка барайын. Сен коркпой, светти, газдар күчөйүп жетпей, сабактан соң отура бергиле. Таң эрте 5-тен бери тиричилик менен алек болгон Толгонай эми жолдошун жумушка узатып, анан барып өз жумушунун камын көрөт. Билимдүү эне, билимдүү коомду тарбиялайт демекчи. Бул үй бүлөдө билимге терең басым жасалары байкаларлык. Келечек муунга билим түнөткөн мугалим үйдө деле көнгөн адатын калтырбайт. Аны мектептегидей тартип менен тарбияланып жаткан кыздарынын окуп билүүгө умтулуусу, басып турган тарбиясы жада калса, эл менен туура сүйлөшүү маданияты калыптанып жатканын байкоого болот. Мектепке даяр болуп калдыңыз? Ооба, ушинтип эртең менен кийинип даярданып. Бул школьный формабыз биздин өзүбүз. Талап барбы? Ак. Анан өзүбүз мектепке ушундай галстук тигип алганбыз, жашыл, көк цветтеги. Бул талап, ак рубашка кийип, астыбыз кара. Бул галстук атайын ушундай көк түстө деп силердин мектепте эле өзүңөр чыгарып алгансыз. Чыгарып алганбыз, окшош болуп, окшошолу, окуучулар менен айырмалалуу депчи. А то азыр баарыбыз свободный форма кийип, кайсы мугалимкенин айырмалабай калбадыкпы. Ошон үчүн ак рубашка кийип, анан өзүбүздүн ушундай жазып алганбыз, галстук окшош бололу деп мугалимдер. Жакшы. Жакшы тургула, кыздар?
айылда мектеп жокпу? Эмне себептен коңшу айылга барып атасыңар? Мектеп маселеси кандай? Бул айылда мектеп бар, чоң мектеп, 3 этаждуу мектеп бар. Мен тиякта иштеп калган себебим Жарбашы айылында кичинекей чакан мектеп бар. Ага мугалимдердин жетишпегендиктен ошол жака иштеп калдым. Өзүм алган билимимди окуучуларга берейин деп аракет кылып жүрөм. Тогонай бара жаткан коңшу айылдын чоң класстарынын окуучулары тескерисинче күнүнө таңерте бул 1 май аталышындагы айылга каттап билим алат экен. Негизи ар бир адамдын өз кесибин тандоосу анын жашоосундагы маанилүү жана жоопкерчиликтүү кадам болуп саналат. Учурда көп айлыктын артынан түшүп, чындап жан дүйнөсү каалаган кесиптен башка эле чөйрөдө жүргөндөр көп. Ал эми өз кесибин тапкандар кандай кыйынчылык, тоскоолдуктар болбосун эмгектене берерин каарманыбыз тастыктагандай. Аны күн эсе алыс жолду басып, ишин калтырбай эмгектенгенинен улам айтууга болот. Бери бир 2 километрге чукул бастык ушул жерге чейин. Ооба, ушинтип автобустан кечигип калсак, же машина чыкпаса, жөө басканга туура келет. Анан жай таман туфлимди алып алам. Анан алмаштырып, бутум ооруп кетпеш үчүн жай таманды кийип, анан туфлимди сумкама дайын салып жүрөм. Азыр алмаштырып алайын. Мындан ары эми канча чакырым жол болот мектепке чейин? Мектепке чейин 4 чакырым го. Анда жай таман эле кийиш керек экен. Мугалимдин айтымында жолдун алыстыгына көнүп калгандай эле болду. Кыйынчылык кышында башталат экен. Күн кыскарат, суук аба ырайы дегендей, анан таалаада кечкурун үн салып уулуган чөөлөр жүрөктүн ишин алат. Чөөлөргө жолугуп калабыз. Болду беле? Болгон, көргөм алыстан. Үндөр угулат, коркобуз. Айла жок, иш да. Ошентип жаш мугалим көздөгөн коңшу Жарбашы айылына да кирип келдик. Айыл тынч, жаштардын көпчүлүгү кимиси сыртта миграцияда, кимиси Бишкек шаарына каттап окуу, жумушка барат дегендей. Айылда негизинен кары-картаңдар неберелери менен калат экен. Жарбашы айылы бир эле узун көчө экен, Ооба, бир узун көчө. Мынакей биз жакындап калдык мектебибизге, Кудай буйруса. Бул мектеп 2008-жылы салынган. Нар жагына болсо, Кудай буйруса, спорт залыбыз салынып атат. Артында турат, имарат. Пайдалуу туруп калыптыр. Ооба, туруп калды, Кудай буйруса. Декабрга чейин бүтүрүп беребиз деп айтышты. Балдарыбыз сүйүнүп атат. Биз азыр мектептин ичине киребиз. Ушул биздин республикада окуучулардын саны аз, эң чакан мектептердин бири болуп саналат экен. Эшигин көрүп төрүнөт демекчи, сыртта гүлгө бай мектептин ичинде дагы көз жоосун алган кооз гүлдөр өстүрүлүп, дубалдарда илинген маалыматка бай плакаттар окуучулардын кол эмгектери назарды бурат. Биздин мектепке ооба, мен чындыгында өзүм биология мугалими болгондуктан гүлдөрдү абдан жакшы көрөм. Ошондуктан мындай чоңураак гүлдөргө өтө кызыгам да. Гүлдөр көп болсо ошол мага аябай жагат. Анан экинчи эле бул сиздердин галстукка көп негизи эле мындай нерсе көп жерде байкалбайт. Бул сиздердин бир өзгөчөлүгү экен да. Бул идея кайдан, кимдин демилгеси менен дегендей.
Бул идея 2019 жылы мен өзүм ушундай инициатива көтөрүп чыккам, өзүмдүн кесиптештериме баягы окуучулардан айырмаланып, башка адамдардан айырмаланып, мектеп мугалими болгондуктан кандайдыр бир өзгөчө ушундай жок дегенде окшош кийине албасак дагы галстуктарыбыз окшош болсун деп ушул материалды сатып келип, өзүбүз колубуз менен тигип, анан ушундай галстуктарды тагынууну туура чечтик да. Саламатсыздарбы? Окуу башталып, балдарды сагынсаңыздар керек. Сагынып калдык. Анысында баягы онлайн убагында дагы балдар да кыйналды, биз да кыйналдык. Мектепке кайра ачылып кирип окуганыбызга абдан кубанычтабыз да. Анткени мектептен жакшы кабыл алат да булардан окуганды, көзмө көз карапчы жанына барып үйрөтөсүң. Мектепте эле окуган жакшы да биз үчүнчү. Атайын начальник класс болобу, чоң класс болобу, студенттер болобу, ушул баардыгы эле баягы мектептерде, мекемелерде окуса жакшы да өзлөрүнүчү. 1-класста кабыл алыптырсыз. Биякта 1-класстар окушуп атат, азыр 8 бала келди. Жакшы балдар, зээндүү балдар. Көппү 8 бала же жылга караганда? Көбүрөөк да негизи. Бизде кээ бир класстарда 3төн болуп калат, 5тен болуп калат, кээ бир класстарда 12ден болуп калат да. Анан бизге булар баягы 40 балага өткөндөй эле өтөбүз. Ар бир бала менен көбүрөөк эме кылабыз, иштейбиз да негизи. Бат-баттан сурайбыз. Анан баардыгы да тырышып жакшы окушат да. Кыздар көбүрөөк. Кыздар көбүрөөк, 2 эркегибиз бар бул жерде. Мектеп жамааты айылдык иш-чаралардан калбай катышып, айрыкча кыргыз тилине басым жасап, иш алып барышкандыктан эне тилдин өркүндөп өсүүсүндө жана аны балдарга терең окутууда жеткен ийгиликтери бар. Бул грамоталар интернационал айыл өкмөтүнүн алган грамоталарым бар. Анан биздин Ысык-Ата райондук билим берүү бөлүмүнөн алган грамоталарым. Тиги жакта болсо ушул кыргыз тилин өнүктүрүүгө кошкон салымыбыз үчүн баягы мамлекеттик тил комиссиясынан алган грамотам бар тиги жерде. Андан сырткары бул жерде статуэткаларым. Биз мектеп негизи жыл сайын ушул жай айында балдардын жайкы эс алуусун уюштуруп, бекер баягы ысык тамагы менен баягы чет өлкөлүк волонтерлордун жардамы менен ошолор менен биргеликте лагерлерди өткөрүп келебиз балдарга. Айта кетсек, мектеп орун алган Жар башы айылында учурда 70 түтүн бар. Айылдын четинде дачалар жайгашкан. Ал жактын балдары дагы келип бул мектептен билим алат. Болбосо мектеп салынганга чейин жергиликтүү тургундардын балдары, айрыкча башталгыч класстын окуучулары күнүгө коңшу айылга барып билим алууда кыйынга турган. Мындан улам айыл активисттери чуркап демөөрчү табышып мектеп салынган. Анын бүгүнкү күнү кем карчын жамааттын айлык акысын бүтүндөй демөөрчү кылган фонд көтөрөт экен. Негиздөөчүсү ушул америкалык жаран мистер Янг Чиашан деген Корея улутундагы адам болчу. Бул тилекке каршы азыр өтүп кеткен. Бирок өтүп кетсе дагы баягы фонд жүрүп атат, фонд бизди каржылап атат. Мектепте жалпы 13 адам эмгектенет. Алардын арасынан 6 жаш мугалим болуп саналат. Толгонайдын бул мектепте иштегенине 7 жылдын жүзү болду. Ал информатика сабагынан билим берүүдө. Өзүнүн 2 диплому бар. Бири экономикалык болсо, бири биология мугалими. Мектепте информатика сабагынан мугалим тартыш болгондуктан экономикалык билимин колдонуп иштөөдө. Анын айтымында мектепте иштегенге заман талабына ылайык бардык шарттар каралган. Бир гана иш биринчи планда турушу керек. Ар бир мугалим сүйүп окутат, мээримин төгүп. Ошо жаштарга айтат элем, азыркы учурда техника өнүккөн, иштеңиздер, балдарга билимибизди берели демекчимин, чет жакка кетпей, кыргыз элине эмгек кылалы демекчимин. Жаш мугалимдердин катарында дене тарбия мугалими Жакшылык Чыныбек уулу дагы бар. Ал жамаатта жалгыз агай. Мырза болгондон кийин бара-бара көнүп кеттим. Азыр буюрса жакшы баары. 8 мартта жалгыз сизге күч келет экен да. Андай. Бирок 23-үндө жакшы да. 23-үндө эжелерим баары биргелешип белектерин берет. Мен да 8 мартта өзүм колуман келишинче чакан белегимди берем ар дайым. Балдардын агай деп кайрылуусу өзгөчө бир сезимдерди жаратса керек э? Агай деп айткан башкача болот. Өзүм улуу сезип жоопкерчиликти пайда болот өзүмө. Ошол кесибимди сүйөм.
Күн жылуу мезгилде окуучулар сыртта көнүгүүлөрдү жасап, физикалык машыгууларды өтүшөт. Ал эми кышкысын мектептин чакан залында болушат. Ал жерден бир эле маалда музыка сабагы да өткөрүлөт экен. Мындан улам атайын долбоор иштелип чыгып, фонддун каржылыгы менен чоң спорт зал салынып, жаңы жылга дейре бүтүү аракеттери көрүлүүдө дейт кубанган тарбиячы. Ал эми өзү балдар менен иш алып барууну жактырып, андан ары мугалимдик кесипте ийгилик жаратууну көздөгөндүктөн билимин тереңдетүү максатында быйыл жогорку окуу жайына тапшырып сырттан окуп жаткан кези. Адатта мектептерде Танапис маалында даврап окуучулар чыккан көрүнүштү бул мектепте көрө албайсың. Саны 10дон ашкан класс эң көп окуучусу бар класс болуп саналат экен. Биздин эң көп окуучулар деген классыбыз 2 класс. Бул класста 13 бала окуйт. Буюрса ушул эң чоң эле, эң көп деген классыбыз ушул да. 13 бала көп деп саналат, Биз үчүн биздин мектепте эң көп деген. Башка класстарда канчадан негизинен мындай орто эсеп? Орто эсеп менен 6дан, 8ден, 10дон окуучу бар. Кээ бир кайсы бир жылдар болгон биз 2 эле окуучуну окутканбыз 8 класста. Жаштар менен бирге бул мектепте кыргыз тили жана адабият мугалими ардактуу кесипкөй Зууракан Адыбаева. Өзү пенсия курагында болгонуна карабай, бул айылдын балдарына бар билгенин үйрөтүүгө аракет кылууда. Жалпы 40 жылдан ашуун эмгек жолу бар мугалим азыркы жаш адистер кыйынчылыктарга карабай өз кесибинин өтөсүнө чыкса дейт. Кыргыз тили элпектикти, сулуулукту, назиктикти талап кылат. Бул биздин мурун кылымдардан кылымга дейин озеки түрүндө келсе, азыр биз озекисин дагы жазуу түрүсүн да окуп атабыз. Эми тил адамдын жанганы менен кошо бүткөн да. Ошондуктан биз кыргыз тилин кадырлайбыз. Дайыма ошол былтыр кыргыз тил майрамынын жыйынтыгы менен мен кыргыз тили медалына ээ болдум. Колдон келген бүт аракеттерди жасайбыз. Сармерден өтөбүз. Флешмоб өтөбүз тилди даңктаган. Дагы ошондой эле кийинки учурларда ошо кыргыз тилди жайылтууда дагы 21-Ноорузда жанагы Сармерденге камтып кеттик. Элдик озеки чыгармачылыктарды көбүн. Ошонун жыйынтыгында келип атат го деп ойлойм да. Бул билим уясы негизи 9-класска чейин балдарды окутууга багытталган. Бирок быйылкы жылы окуучунун санына жараша 7-класска чейин окутуулар жүргүзүлүүдө. Ошондой эле балдарды мектепке даярдоо классы дагы иш алып барат. Мугалимдер Билим берүү министрлиги бекиткен программа менен сабактарды өтүшөт. Мектеп чакан болгону менен андагы шарттар шаардыкынан кем эмес. Навайчы тандырга нан жабат. Биз сатып жаткан лепешканы бизге навайчы жазап берет. Бул жерде билим алып жаткан ар бир окуучунун чет элдик демөөрчүсү бар экен. Окуучулар аларга жылына 2 жолу кат жазып турат. Бир чети аз камсыз болгон үй бүлөнүн балдарына жакшы. Анткени демөөрчүлөр окууга керектүү буюм тайымдан тарта тийиштүү төлөмдөрүнөн бери каржылаганга милдет алышат. Биздин мектепте ушул ар бир окуучубуздун бирден спонсорлору бар. Ал спонсорлору ушул биздин мектептин каржыланышына чоң салым кошушат. Анан ар бир бала ушул спонсорлор менен дайыма байланышта болуп турушу керек. Ошондуктан алар спонсорлор менен байланышып, мондай өздөрүнүн спонсорлоруна ушундай каттарды жазышат орус тилинде. Жылына 2 жолу ушундай кат менен байланышып турушат. Бул каттарга сөзсүз түрдө жооп келет. Ушундай жол менен биз баягы чет мамлекеттеги спонсорлор менен байланыш түзө алабыз да. И тогда наверняка вдруг запляшут облака, и кузнечик запиликает на скрипке. С голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки. Музыка сабагында демөөрчүлөрдүн жардамы менен керектүү техника алынып, бий, ырга шыктуу балдардын дараметин ачууга шарт түзүлгөн. С голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки.
окуучунун саны аз болгондуктан бул мектептин мугалимдерине ар бир окуучу менен жекеме жеке иш алып барып, ар биринин кулук мүнөзүн терең түшүнүүгө мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Андайда бала тереңирээк билим алат. Болгону 7-8 класстан соң айла жок башка мектепке которулганда бала билимден бир аз аксай түшөт дейт мектептин мүдүрү. Ага чөйрө, башка аура таасир этиши мүмкүн. Болбой эле бул жерде мугалимдер балдары менен бир үй бүлөдө иш алып барат. Мугалим сокурга көз, дүлөйгө кулак, караңгыда чырак болгон жан дүйнөгө азык бере турган адам. Андыктан өз кесибинин канчалык жоопкерчиликтүү, ошол эле учурда ардактуу экенин сезе билген кесипкөйлөр турмуш тиричиликке жетип жетпеген айлык маянага карабай, азыркы балапандарды татыктуу тарбиялап, уядан барчын кылып учурууга бар дитин, аракетин жумшап жаткан кездери. Албетте, өз эмгегин салган агартуучуга келечек муундун ийгиликтүү болгону чоң байлык. Ааламга жол айылдан башталат дегендей эле билимдүү келечекке жол мына ушундай мектептерден башталат экен. Ал эми билимдүү патриот муунду тарбиялоодо мугалимдин эмгеги чоң. Андыктан өз ишине берилген кесипкөй патриот мугалимдер көбөйө берсин демекчибиз.